Салам мектеп, кандай сонун ажарың, сени көрүп жанып кетти жамалым, турмушумда керек болду чын эле, азык кылып берген мага сабагың. Лейлек районуна караштуу Бурхан Набиев атындагы орто мектебинин аралыктан өтүлүүчү акыркы коңгуроо салтанатына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жашоого жол көрсөтүп багыт берген, талыкпай акыл эмгек сөзү менен билимди, бийиктикти урмат сыйды табышкан акыл эмгек маңдай терден демекчи урматтуу Бурхан Набиев атындагы орто мектебинин мугалимдери. Сиздерди 11-класстын атынан акыркы коңгуроо аземи менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Берген тарбияңыздарга, билимиңиздерге, ар бир айткан акыл насааттарыңыздарга терең таазим этебиз. Саламатсыздарбы? Бурхан Набиев атындагы орто мектебинде аралыктан өтүп жаткан акыркы коңгуроо аземинин көрүүчүлөрү, бүтүрүүчүлөр 10 жылдык жана 20 жылдык юбилейин белгилеп жаткан биздин ага-эжелер, ардактуу мугалимдер, ардагерлер жана жаш жеткинчектер. Сиздердин баарыңыздарды акыркы коңгуроо аземи менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элибизде эң биринчи байлык бул ден соолук демекчи, баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Акыркы коңгуроо салтанатын ачып берүү үчүн сөздү Бурхан Набиев атындагы орто мектебинин директору Гапурова Алиман Убайдуллаевнага беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатынын кадырлуу коноктору. Урматтуу биздин акыркы коңгуроо салтанатына келген 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз, ата-энелер, окуучулар жана биздин мугалимдерибиз. Мына бүгүн бардыгыбыз дагы бир жолу кырдаалга байланыштуу быйылкы жылкы акыркы коңгуроо салтанатында онлайн түрүндө өтүп жатабыз. Бардыгыңыздарды бүгүнкү коңгуроо аземи менен куттуктап, ишиңиздерге ийгиликтерди, үй бүлөңүздөргө тынчтыкты жана балдарым, силердин окууңарга эң жакшы жетишкендиктерди каалаймын. Илайым 11-класстын бүтүрүүчүлөрү жана 9-класстын бүтүрүүчүлөрү мектепти мыкты аяктап, алдыңардагы сынакты аяктап, өзүңөр каалаган кесиптердин ээси болушуңарды каалаймын. Бардыгыбызга асманыбыз ачык болсун, элибиз тынч болсун. Эч кандай быйылкы жылкыдай болгон апаат, кырсыктар, оору сыркоолор элибизде кайталанбасын. Дайыма тынч болоюк, аман болоюк. Мындан ары элибизде бейпилдик доор сүрүп, тынч аман жашайлык. Эч кандай душмандар биздин кооз жерибизге, жаратылышыбызга көз артпасын. Биз дайыма ушу биздин мекендин коргоочулары менен сыймыктануу менен бирге келечекте бүтүрүүчү класстарыбыздын ичинен дагы ушундай мыкты жигиттер, мыкты мекен коргоочу жигиттерибиз чыгышын каалаймын. Жана да биздин ушул алтын уябыздан эң мыкты билим алып, тарбия алып чыгып жаткан темирканат балапандарыбыз бир кезде 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчү жигиттерибизге окшоп, кыздарыбызга окшоп, элдин керегине жараган инсандар болушун каалаймын. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды бүгүнкү салтанат менен кызуу куттуктап, бүгүнкү салтанатты ачык деп жарыялайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек районунун жалпы агартуу майданынын ага-эжекелери жана мектеп окуучулары. Сиздерди 2020-2021 окуу жылыңыздардын аякташы менен Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын жана өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Тилекке каршы быйылкы окуу жылыбыз баарыбыз үчүн тарыхта адамзаттын башына оор сыноо салган жылдардан болуп, өлкөбүздө бүткүл дүйнөнү каптаган пандемия ылаңы өз таасирин көрсөттү. Онлайн түрүндө окуу процесстери жүрүп, ошого карабай билим берүү кызматкерлери өздөрүнүн мыкты кызматкер экендигин далилдешти. Демек, биздин мугалимдерибиз кандай шартта болбосун жогорку деңгээлде сабак өтө алат деген чоң ишеничте калдык. Бүгүн окуу жылын жыйынтыктап жатып, 25 май акыркы коңгуроо аземи менен бүтүрүүчүлөрдү куттуктаймын.
ак мектеп менен кош айтышып келечекке кадам таштап жатасыңар. Алдыңарга койгон максатыңарга жетип, келечекте өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Кыргыз Республикасына кызмат кылып, Искак атабыздын жолун жолдогон улуу инсандардан болушуңарды каалайбыз. Мугалим мөмөлүү дарак деп бекеринен айтылбайт. Мугалимдерибизге ушундай оор шартта сабак өтүп жатып, өздөрүнүн билимин, тарбиясын аябай жаш муундарды жогорку деңгээлде окутуп жатасыздар. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалаймын. Үй бүлөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун, мамлекетибиз аман болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек районунун бүтүрүүчүлөрү, ардактуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер. Бардыгыңыздарды райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан келе жаткан 25 май акыркы коңгуроо аземиңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Албетте акыркы коңгуроо аземи быйыл дагы былтыркы жылдагыдай онлайн форматта өтүүсү күтүлүүдө. Себеби өлкөбүздө тажы вирусу дагы эле кулаш жайып, элдин шашчысын кетирүүдө. Бизге баарынан мурда урматтуу окуучуларыбыздын өмүрү кымбат. Мен ойлоймун, муну жалпы коомчулук, ата-энелер, мугалимдер жана майрамдын эң негизги ээлери болгон бүтүрүүчүлөр туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Келечекте сиздердин келечегиңиздер албетте алдыда бардыгы. Мына жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан бүтүрүүчүлөр бардыгыңыздар жогорку баллды алып, алтын сертификатка ээ болуп, анан кийин келе жаткан жалпы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны да ийгиликтүү тапшырып, келечекте жогорку окуу жайларга окууга өтүп, мыкты кесиптин ээси болуп, биздин Кыргыз Республикабыздын экономикасына өсүп өнүүсүнө чоң салым кошот деген ишеничти билдирдемин. Ал эми урматтуу кесиптештер, 1 жыл бою мектепте талыкпастан эмгегиңиздерди окуучуларга берип, мына бүгүн эс алууга чыгуу алдында турасыздар. Алдыдагы келе жаткан эс алууңуздар көңүлдүү өтсүн. Бардыгыңыздарды 1 сентябрга эсен аман келип жумушту жакшы маанай менен башташыңыздарга терең ишенемин. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы эле ата-энелер, бардыгыңыздарды дагы бир ирет ушул акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап, бекем ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө тынччылыктар болсун, жаштардын сапары байсалдуу болсун демекчи. Урматтуу билим берүү кызматкерлери жана биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөрүбүз, сиздерди 25 май акыркы коңгуроо аземи менен Билим жана илим кызматкерлерин профсоюзунун Лейлек райондук комитетинин атынан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, мынакей жакында мамлекеттик үлгүдөгү кагазды алып, силер аттестатыңарды алып, жогорку окуу жайларга сапар аласыңар. Сапарыңар байсалдуу болсун. Турмушта ар кимиңер өз ордуңарды табууңарга тилектешпиз. Урматтуу биздин билим берүү кызматкерлери, мынакей жыл жыйынтыгыны сиздер менен чыгаруу алдында турабыз. 2020-2021 окуу жылыбызда дагы дүйнөнү каптаган илдет, коронавирус илдети менен күрөшүү кызуу жүрдү. Ошого байланыштуу декабрь айына чейин сиздер менен онлайн окууду өткөрдүк. Биздин билим берүү кызматкерлери ошондой кырдаал учурлардан мүнкүрөп калбастан, дайыма өзүнүн билим сапаты жогорку экендигин көрсөтүү менен онлайн сабактарды мыкты уюштуруп, балдардын мыкты билим алуусуна өбөлгө түзүштү. Урматтуу кесиптештер, сиздерди дагы бир жолу акыркы коңгуроо аземиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу ишиңиздерде албан ийгиликтер коштосун. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Дайыма сиздер менен жакшылыктарда жолугалы. Анда эмесе бүгүнкү күндүн негизги себепкерлери болгон бүтүрүүчүлөрдү тосуп алабыз. Мезгилдин тездигин айт атаганат, ошондогу балапандар темир канат. Бүгүн көрсөң керилген улан кыздар, мектеп менен кош айтышып кетип жатат. Кош деген сөз башка сөздөн кыйын тура, жүрөк толкуйт, жүрөк согот, улам батпат.
бизди окуткан агай менен эжекем, мектептеги атам менен энекем, билим берип жакшы жолго жетектеп, жылуу сөзү күн нуруна тең экен. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар, биздин бүтүрүүчү класстар. Сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо аземи менен куттуктаймын. Бүтүрүүчүлөр, силер мамлекеттик тест жана экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, жогорку окуу жайларына барып, бүтүрүп, өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болууңарга тилектешмин. Кыргыз элине ак телден кызмат кылган инсандардан болгула. Акыркы коңгуроо майрамыңар кут болсун. Урматтуу 25 май аралыктан өтүлүүчү акыркы коңгуроо аземинин көрүүчүлөрү, баарыңыздарды бүгүнкү салтанат менен куттуктайм. Ошону менен бирге быйылкы мектепти бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө албан ийгиликтер, чың ден соолук жана келечекте жакшы инсандардан болуп, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, элине, жерине кызмат кылган жакшы адамдардан болушун каалайм. Анда эмесе 2020-2021 окуу жылындагы предметтик олимпиаданын жеңүүчүлөрүн атап кетсек. Окуучунун билимдерин сыноочу, олимпиада билимдүүлөр таймашы, жеңүүчүнү урматташат, таңкташат. Бул сыйлыктан сен да артта калбагын. Биология предметинин облустук турдун катышуучусу Кочкорова Каныкей, мугалими Назирова Гүлхан. Кыргыз тили жана адабияты предмети боюнча Орозбай кызы Салтанат, мугалими Марипова Тотугүл. Химия предмети боюнча Абдыкасым кызы Шарипа, мугалими Мурзаева Айдай. Орус тили жана адабияты предмети боюнча Машрапова Жазгүл, мугалими Ибрагимова Зулола. Тарых предмети боюнча Асанова Бегимай, мугалими Хайдарова Жылдыз. Англис тили сабагы боюнча Медербек кызы Гүлбахар, мугалими Түркбаева Гүлмайра. Asmandın kirsiz kөгün қалайм саға, аппаққай айдын өңін қалайм саға, жылдыздай биіктікті қалайм саға, арчадай ғырчын өмір қалайм саға, қалайм саға, қалайм саға,
Арчадай кырчын өмүр каалайм сага, каалайм сага, каалайм сага. Арчадай кырчын өмүр каалайм сага. Сыймактай мөлтүлдөгөн халаканда, булактай канча жутсам канбайм сага. Жарылып жүрөгүмдүн тереңинен, жалындап чыккан ырым арнайм сага, арнайм сага, арнайм сага. Жүрөктөн чыккан ырым арнайм сага. Бирге ойноп, бирге жүргөн классташтар, ушул күндөр түбөлүккө бирге калсын. Көрүшкөндө көңүлүбүз көтөрүлүп, бүгүн кайра балалыктын шаңы жансын. Куттуктоо үчүн сөз 20 жылдык жолугушууга келген коноктордо. Урматтуу биздин алтындан кымбат болгон ага эжелерибиз, окуучулар, бүтүрүүчүлөр жана ошондой эле 20 жыл мурда ушул күнү ушул жерде бүтүп кеткен менин алтын классташтарым. Сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир мүнөттө биз менен болгон абайдыр, биздин сүйүктүү сонун адамдар. Сиздердин эбегейсиз эмгегиңиз үчүн, талыкпаган билгирлигиңиз жана бекем ишенимиңиз үчүн, жакшы билим бергениңиздер үчүн, жаңы кыялдарыңыздар үчүн, жакшы кеңештериңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Сиздерге таазим. Сиздерге мындан арыда ийгиликтүү жыл, жемиштүү окутуу жана бакубат жашоо чын жүрөктөн каалайбыз. Биздин азыркы жетишкендиктерибизге сиздердин салымыңыздар чоң элем. Сиздер бизге мугалим гана болбостон акыл насаатчы, жол көрсөткүч, кеп кеңешчи болдуңуздар. Сиздерге өз ишмердүүлүгүңүздөрдү мындан ары дагы ар бир окуучуга жашоодогу багытын тандап, жаңа ачылыштарды жасоого жардам берүүңүздөрдү чын жүрөктөн каалайбыз. Азыркы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу сиздер менен аралыктан ушул майрамды майрамдоо насип кылган экен. Буюрса жакынкы күндөрдө өлкөбүздө тынчтык болсо жолугушабыз деген үмүттөбүз. Мезгил өттү агылып, көзүмө көз жаш тагылып, коштошуп турам акыркы коңгуроо үнү кагылып. Турса да сенден кетпегим, убакыт жетти кантемин, агайым, доска, парталар, кош болгун куттуу мектебим. Урматтуу бүтүрүүчүлөр,
Жолдоруңар шыдыр болсун, шар болсун, кайда жүрсөң Кудай өзү жар болсун. Сагынганда бир айланып келгенге, алтын уяң ак мектебиң бар болсун.